Блогер Гүлзат Мамытбек камакка алынды. Ринат Усупбаев өзгөчө кырдаалдар министрлигине кайрылуу жолдоду. 1-ноябрдан тарта жол кире кымбаттайт. Саламатсыздарбы кадырман көрөрмандар, сиздер көрүп жаткан Бизон медиа порталынын айтмакчы программасы биз менен акыркы жаңылыктар менен кабардар болуңуз. Гүлзат Мамытбек деп таанылган блогер Гүлзат Алымкулованын баш коргоо чарасы каралып, ал 25-ноябрга чейин камакка алынды. Но я вижу себя культурным деятелем круче Майкла Джексона. Майкл Джексон пел на волне страха, горя, гнева. Но я буду петь и танцевать на уровне энтузиазма. Гениально. Бул тууралуу Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунан билдирди. 1-май райондук сотунун 27 октябрындагы токтомуна ылайык шектелүүчү 25-ноябрга чейин жаза аткаруу мамлекеттик комитетинин номер 21 тергөө изоляторуна камакка алынды. Буга чейин милиция блогер элден кыска убакытта ири суммадагы киреше табасыңар деп акча алып таптырбай кеткенин айтып, аны кармаган. Жалпы $110,000 зыян келтирген маалым болгон. Аталган факт жаза кодексинин алдамчылык беренеси боюнча кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Кыргызстандын атынан бодибилдинг боюнча эл аралык чемпионаттарга катышып келген спортчу Ринат Усупбаев өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеевке кайрылды. Үч жагым баары курчалган, ошо бир жагыбызды бирдемке төшөп койсоңуздар хотя бы баланы сактап калмаксыздар. Ринат Усупбаев өз кайрылуусунда: мындай жагдайларда кандайдыр бир чечим кабыл албасаңар, анда бизге өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эмне кереги бар деп, ал өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 4 саатта сүйлөшүүлөрүнөн эч кандай жыйынтык чыкпаганына нааразы. Айта кетсек, кечээ 27 октябрда кечки саат 5 чамасында Байтик Батыр менен Сүйүркулов көчөлөрүнүн кесилишиндеги имараттын 8-кабатынан 22 жаштагы жаш улан секирип, ал өз жанын кыйган каргашалуу окуя менен аяктады. Аны менен 4 сааттан ашык сүйлөшүү жүргүзүшкөнү белгиленген. Коомчулукта бул окуяга байланыштуу ар кандай пикирлер айтылып жатат. Көпчүлүк өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам иштебегенине нааразы. Борбор калаада 1-ноябрдан тарта коомдук транспорттарда жол кире акысы кымбаттай турганын эскерте кетели. А сиз даярсызбы? Да, то есть нет, то есть я согласен. Буга чейин Бишкек шаардык кеңеш коомдук транспортко жол киренин баасын көтөрүүгө макулдугун берген эле. Ага ылайык маршруткадагы жол акы 15 сом. Автобус менен троллейбустардыкы 11 сомго жогорулайт. Сколько? Пенсионерлер үчүн маршруткаларда мурдагыдай эле 50% жеңилдик каралган. Ага ылайык эртең менен саат 8:00дөн кечки саат 21:00 чейин маршруткалар пенсионерлерден 8 сом алат. Ал эми троллейбус, автобустарда шаардык пенсиялык күбөлүгү барлар акысыз жүрө алат. Эгер андай күбөлүк болбосо, башка жүргүнчүлөр сыяктуу 11 сомдон төлөшөт. Айтмакчы, окуучулар үчүн эч кандай жеңилдиктер каралган эмес. Жок дегенде мектеп окуучуларына жол акыны 10 сом кылса болмок. Ал эми азыркы студенттер бай деп айтып келебиз да. Ушундай нотада бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин берүүлөрдү соц тармактардан жана YouTube каналыбыздан көрө аласыздар. Ал үчүн Бизон чекит KGZ деп издеп таба аласыз.